Assalamu алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Кайрадан эле мекендештерге зарыл болгон юридикалык маалыматтар менен бөлүшмөкчүбүз. Бүгүн биз Гүлүз эжекебиздин жаңы офисине келип калдык. Мекендештерге азыркы ситуацияга карап жаңы бир жаңылыктар бар экен. Бул жаңылык бүтүндөй Россия жергесинде эмгектенип жүргөн бизнесмендерге жана ишчилерге дагы өтө тийиштүү жаңылык экен. Анда эмесе ошо Гүлүз эжекебиз менен жаңылык менен бөлүшмөкчүбүз. Саламатсызбы эже? Саламатчылык Ушкунбек, куш келипсиздер биздин офиске. Мен ошо жаңы проект боюнча кичине бөлүшкүм келди. Азыркы маалда көптөгөн мекендештерибиз Россия жергесинде кичинекей малый бизнестерди ачып иштеп жатышат. Кафе, ресторан, магазин, ушундай таксопарк, мындайча айтканда. Бирок ушул иштеп жатканы менен көпчүлүк учурда документация жагына келгенде көптөгөн мекендештерибиз ушу түшүнбөстүктөн ошол фирмалары жабылып, чоң штрафтарды алып калышат экен да. Бул проект, мен ачкан проект азыркы күндө көптөгөн бизнесмендерге мындайча айтканда бир чоң жол легальный жолду көргөзөт. Бул эмне себептен? Любой эле кафеге кирсеңер, силер деле кафелерде тартып жүрөсүңөр, видеолор. Официант ошо трудовой договор жок иштейт да. Мындайча айтканда, нелегальный статуста. Биз ошол кантип ушул официантты легалдаштырыш керек. Ошол боюнча пошагово айтып беребиз. Жана ошондой эле в первую очередь, биринчи очередь, именно легальный бизнес в России. То есть Россияда кантип легальный бизнес кылыш керек. Кандай документтер керек? Пошагово полностью бүт баарын тең сопровождать этип, ошол биздин мекендештерге өзүбүздүн юридикалык поддержканы көргөзөбүз. Акыркы убакта байкап калабыз да, биз уже кафелерге же сулуу салонбу, кафеби же дүкөнбү, негизи кыргыздар өнүккөн бир жагы жакшы, бирок кээ бирде ошол полициялар басканда же бир катуу текшерүүлөр болгондо ошол ишканалар дагы басат да. Ошондо ошолор полицияга качып калышат да. Кээде үй ошол иш жумуш боюнча эле качып калат, жумуш формасы менен эле. Ошолорго трудовой договор өзү негизи ошолор берип легалдаштырыш керекпи? Кандай болуш керек? Ошол колунан келеби өзү же келбей турган жумушпу бул? Ошол легалдаштырып, трудовой договор берип, трудовой договор негизинде эмгектенип, трудовой договордун негизинде регистрациясын узартып, кээде ошол кафелерден дагы кармап Сахарага депортация кылган учурлар дагы көп экен да, ошондой. Сен неофициально иштеп атасың, трудовой договорсуз иштеп атасың деп Сахарага алып кеткендер, же чоң штрафка кабылгандар бар экен. Бир чоң үй бүлөнү багып аткандар дагы бир депортация болуп кеткен мекендештерибиз көп экен да. Демек, ошо трудовой договор бергенге бир мүмкүнчүлүктөр болот бардык эле бизнесмендердин, юридикалык жагына кандай баа бересиз? Негизи бул туура суроо деп ойлойм. Анткени бул жактан не только мигрант страдать этет, штраф аркылуу выдворение болот деп атпайсыңар, депортация болуп там үй бүлөсүн бага албай калат. Бул жактан ошол работодатель да страдать этет да. Эгерде бир мигрантты сен жумушуңан нелегально кармаган болсо, фирмаңа, юридический фирма болсо, миллионго дейре штраф салынат. Эгерде ИП фирма болсо, 400 000 рубль штраф салат ар бир работникке, ар бир. Ал эми ачкандарга болсо, буларга уже 800 000 рубльга дейре штраф салынат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биякта бизнес ачкан мекендештерге ошо кайрылат элем. Легальный бизнес в России боюнча мындай толук маалымат алгыңар келсе, келгиле, биз ушундай бир тренингтерди устраивать этип атабыз, көргөзүп берип атабыз пошагово, кантип налог төлөш керек, кандай налог лучше, ар бир работникке кандай трудовой договор жазыш керек, ал трудовой договорду кандай уведомление түрүндө МВДга жөнөтүш керек, чтобы ал работник тоже не пострадал, да, в дальнейшем депортация болуп. Ошол боюнча полностью айтып сопровождение кылып берип атабыз. Негизи рахмат, ишиңизге ийгилик. Урматтуу мекендештер, ушу дегиле Россия территориясында кафе ачкан, салон ачкан, баня ачкан, негизи биздин мекендештер өзүнүн мекендештерди көп жумуш менен камсыз кылгандар дагы көп, аны көрүп жүрөк сүйүнөт дегендей, бирок ошону юридикалык жагын эжекебиз менен кеңешип,
ошолорго официалдуу трудовой договор берип, ошонун негизинде регистрациясын узартып иштесе, бул Россиянын законундагы сыйлагандык болот экен. Анан ушу выдворение, депортация, штраф, ушу текшерүү келгенде дагы коркпой трудовой договорун көрсөтүп жумуш кылса болот деп айтып өттү. Андыктан ошо эжекебиз мен номерлерин, адрестерин коюп койдум. Ошо бизнес кылган же бизнес баштайын дегендер байланышсаңыздар болот. Туура юридикалык жолдорун көрсөтүп жардам беребиз деп өттү эжекебиз. Эжекебиздин ишибизде ийгилик, каналга катталып, дагы кандай суроолоруңуздар болсо, комментарийге калтырып кетиңиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.